Ош шаарындагы номер 56 Чолпон атындагы орто мектебине бүгүн калаадагы 70 билим уясынын жетекчилери маданий иш-чарага чогулушту. Аларды мектептин короосунан Манастын 40 чоросу тосуп алышты. Аталган билим уясында улуттук баалуулуктарды сактоо жана Манас эпосун окутуу усулуна арналган иш-чара уюштурулду. Бул мектепте сабактан сырткары Манас эпосу жөнүндө маданий иш-чаралар үзгүлтүксүз уюштурулуп турат. Максат Манастын 7 осуяты аркылуу окуучуларды патриоттуулукка, ынтымакка жана улуттук каада салттарды даңазалоого тарбиялоо болуп саналат. 40 чораны топтогон батыр! Манас эпосун жайылтууда азыр ошо Манас эпосунан үзүндүлөрдү жатташат. Конкурстарга катышып атабыз. Жалпы эле мектептин өзүндө дагы атайын Манас боюнча таймаштар өткөрүлүп турулат. Негизинен бул биздин руханий байлыгыбыз, биздин мурасыбыз, биздин сыймыктана турган, биздин туудай көтөрө турган биздин чоң бир байлыгыбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө конокторго мектеп жамааты улуттук маданиятты өнүктүрүү боюнча сабактардан сырткары алып барган иш-аракеттерин көрсөтүштү. Чолпон жылдыздары ийримиде уюштурулуп, бийчилер калаадагы түрдүү маданий иш-чараларга катышып, улуттук бий өнөрүн жайылтууга салымын кошушат. Сабактан сырткары дагы улуттук баалуулуктарды негизинде балдарды тарбиялоо. Азыркы учурда балдарды тарбиялоого өтө жакшы басым жасашыбыз керек. Ошо ар бир мугалимге өзүнчө иш план түзүлгөн, иш пландын негизинде тарбиялоо максатына аябай көңүл бурулуп, ошо 45 минуттан ичинде ошо ишке аша турган максаттар ишке коюлат, аткарылууга аракет жасайбыз. Аталган мектепте Манас эпосун жайылтуудан сырткары инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктын алкагында дагы түрдүү иштер өткөрүлүп келет. Билим менен айкалыштырып бирге иш алып баруунун натыйжасында окуучулар арасында тартип бузгандар, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка катышкандар жок. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.